Саламатсыздарбы, урматтуу өтө олуттуу бир жыйындын катышуучулары. Сиздерди бул жерде көрүп, мен Түркияда көп жылдардан бери иштеп мына ушул жыйынга туш келип калганыңардан ыраазы болуп отурам. Сиздерди ушул жыйынга келип пикир алышып, ушундай бир мугалимдер, педагогдор арасында атайындык пикир алышуу аренасын түзүүгө жардам бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдире кетмекмин. Биз эми могу заманбап мектеп модели жана гумандуу улуттук демократиялык баалуулуктар деген конференция ушу биз жашап аткан доордо бирейдин, индивиддин калыптанышы үчүн өтө маанилүү бир башталыш десек болот да. Себеби бул ушул үч түшүнүк азыркы кездеги мына глобалдашып аткан ааламдашуу доорундагы индивиддин, жеке адамдын келишиминде мектептин ролуна өзгөчө басым жасай турган бир жыйналыш болуп отурат. Буюрса мындан ары мунун аягы да уланса, ушундай билим берүүгө, жалпы эле улуттук баалуулуктарга кызыккан, ошону издеген адамдар ар дайым баш кошуп, ошо биз ушу глобалдашуу деген бир жараянга кабылып кетпестен, өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбызды жоготуп койбостон, ошол белгилүү өлчөмдө улуттук баалуулуктарыбызды сактап, ошол ааламдын бир мүчөсү катары калышыбыз керек деген ойдомун. Эми бул жерде глобалдашуу бул үч түшүнүккө тең бул жерде айтылгандар, буга чейинки айтылгандар түшүнүк берип кетишти, Рахат айтты, мындан мурунку докладчиктер да айтты. Биздин секциябыздын секциябызда ушу жалпы секциянын жалпы теманын ногул ээрчиген, тикелей байланышы болгон бир секция болуп турат. Ошол секцияга эки адис бул тармакта өтө маанилүү иш чаралары болгон, изилдөөлөрү болгон адистерибиз катышкан отурат. Мен ошол адистерибизге сөз берерден мурун гумандуулук дегенде адамды ошол философиянын так ортосуна чордоруна койгон биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун адам канткенде адам болот, адам канткенде адам бойдон калат деген адамды философиянын чордоруна койгон көрүшүн, көз карашын ошол кезде мектептерде да улантып жатканыбызды улантышыбыз керек экенине көңүлүңүздөрдү ура кетмекчимин. Биздин бул багытта маанилүү докладдар менен келген биздин катышуучуларыбыз болгон жатат. Биринчи докладчигибиз, баяндамачыбыз билим берүүнүн мазмунун элдик педагогикалык маданият аркылуу өркүндөтүүнүн технологиялары деген темада Абдыкерим Муратов агайыбыз бул Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогика кафедрасынын, Кыргыз мамлекеттик университетинин педагогика кафедрасынын профессору, педагогика илимдеринин доктору, айрыкча балдар адабияты боюнча дагы сыйлыктары болгон, ошондой эле Кыргызстан жазуучулар союзунун Тоолук Молдо сыйлыгынын дагы лауреаты болгон агайыбызды бул жака чакырабыз. Келип койсоңуз. Ардактуу кесиптештер, бул жерде тургандардын көпчүлүгү педагогикалык тармакта жана мектептерде иштегендиктен мен илимий доклад болчу менеке, бирок мындай бир жалпак тил менен тезистер формасында айта кетейин. Мына азыр дүйнөлүк педагогика, бул классикалык педагогика кризиске учурат. Балдарды тарбиялай албай калат. Мына өзүңүздөр ойлоп атасыздар,
көріп атасыздар, барыңыздар. Азыр сіз тәрбиелеп атқан мектептегі бала адептүү же 50 жыл мылдағы балдар адептүү? 50 жыл мылдағылар адепті болады. Мысалы үшін, маңа қарағанда менің атам адепті. А менің балама қарағанда мен адепті. Немереме қарағанда балам адепті. Әлбетте, білімді болушы мүмкін. Соткаларды ойнап атыр. Төрелгенден. Тартып элечи. А бирок адеп жагынан артқа кетип атабыз. Бұл дүниелік чоң проблема. Эмне кылышыбыз керек деген маселе. Бұл илимий педагогика, классикалык педагогика кризиске учурады деген сөз. Баягы биз окуган педагогика китептеринин тезистеринин көбү жарабай калды. Ошонун эң көп жолдорунун бири бул кайрадан элдик педагогикага кайтышыбыз керек болду. Аталар тарбиялаган жол менен, энелер тарбиялаган жол менен балдарга тарбияны беришибиз керек. Ошону балдар угат. Себеби алардын канында бар. Ушундай нерсе. Мына ушул максатта бул өткөн кылымдын 70-нчи жылдарда этнопедагогика деген бир илимдин тармагы кирди. Чуваш педагогу ошол Геннадий Никодорович Волков деген буга чоң эмгек сиңирди. Мына ошол кишинин жетекчилигинде Ош мамлекеттик педагогикалык институтунда бир топ окумуштуулар мына ректор отурат. Кудайберди Өзөбаев ошол жерде агайлар катуу киришкен. Талип Ормонов деген маселе. Жолчубек Бешимов деген. Анан Апышев Беккенбай деген агай. Кийинчерээк буга Генжамат Абдылакимовду кошууга болот. Орозбаев Чумабай дегендерди кошууга болот. Мына ушулар педагогиканы, элдик педагогиканы изилдеп жүрүшт да. Анын үчүн эмне алды? Мисалы үчүн ошол Талип Ормонов деген киши Семья школа, советская педагогика деген авторитеттүү журналдарга Манас эпосундагы кыргыздардын байыркы тарбиялык салттарын жазып чыкты. Ошо боюнча 72-жылы Казандан кандидаттык диссертациясын коргоду. Натыйжада кичине эмне кылдык? Керектүү жерлер кайра чакырып, ушундай да педагогика барбы? Ушундай да салттар барбы? Ал киши айтат, Манас эпосунда жоокерлерди кантип тарбиялаган? Бакайдын тарбиясы кандай болгон, Канакейдин тарбиясы кандай болгон дегендерди жазып чыккан үчүн керектүү жерлер чакыртып берип, акыры жүрөгү көтөрүлбөй каза болду. Этнопедагогтарды ушундай тагдыр күтүп турган. Ошол үчүн этнопедагогикага, илимге кызыкпай жүрүшкөн ал мезгилде. Анан мына азыр Совет деген район бар Ош областында. Силер ошол райондун уламчысыңар да. Ошол район баштаган биринчи мектептерде элдик педагогиканы киргизди. Туурабы? Жетекчи. Мына Мамадагай, Байымбет Мамадагай баштаган. Биз бул жакта ыйман сабагы деп талашып атсак, ал киши айткан, жок, ыйман сабагы эмес, ыман сабагы деген. Өзүнүн тилинен ыман сабагынын программасын түзүп киргизген. Кийин биз ал дин болуп кетет деп туруп ана деп сабагы деп атады. Мына ошо Карагыл жолунда баштагандардын бири Мамадагай болсо, экинчиси бүгүн сөз кылып турган Оразалы Сайдылхан. Мына Алмаздын атасы агая, Токтомамет Таткаева агайлар, ошол жактын педагогдору катары ушул элдик педагогиканы окутуу процессине киргизди да. Эми биз эмне кылыш керек? Биз билим берүүнүн мазмунуна элдик педагогиканын салттарын коркпой эле киргизишибиз керек. Мисалы, мына математиктер болсоңуздар керек араңыздарда. Математикадагы километр, метр, сантиметр дегендер качан кирди? Бул 20-чы кылымдын башында кирди. Ага чейин андай деген эмеспи? Мисалы үчүн азыр кар жаап атат дейли. Мисалы үчүн ошо Алайкуда кар жаап атат. Алайкунун карыналар канча өлчөшкөн? Сантиметр менен өлчөгөн эмес, метр менен өлчөгөн эмес. Алар чилдин изи менен өлчөшкөн, аттын туягы менен өлчөшкөн, кызыл ашка чейин өлчөгөн, аттын омуросуна чейин, аттын белине чейин дегендей өлчөлөр болгон да. Ушуларды балдарга үйрөтсөк болот. Мисалы үчүн ушул сыяктуу маселелер бардыр предметтерде да. Мына ошол эле Манасты каза берсе, бардык предметтерге материал чыгат. Техникалык билимдер, физикалык, химиялык. Ошол кыргыздар жанагы төкөрүсүндө Бөлөкбай деген киши кылыч жасап атат. Ал ачал барса кылычтын айзаларын баарын жасап атат. Кайдан алып жасап атат ошол киши? Ошол киши ошолордун бардыгын метеорит деген жана асмандан түшкөн ок
Отtu taş deydi. Oşa meteoroidten alıp turup жасап атат шону. Кантип жасайт аны? Эгерде эмпирикалык, физикалык билими болбосо, химиялык билими болбосо, анын өзүнчө эле заводу болгон. Эгер монастырь болсочу, кайсыл жерден гүлбөт алыш керек, кайсыл жерден суусуна коюш керек. Мен анын докладдарын баарында жаздым да. Мына ошолорду физиктер, химиктер жазыш керек, көрсөтүш керек. Алтайдан кыргыздар Ала Тоо кантип көчүп берет, эгерде аларда географиялык билимдер жок болсо. Кайсы жолдор менен качып келишкен бияка качып келген эмес, бияка өзүнүн тарыхый мекенине келип атпайбы. Анан ошо жолдо бияка адаптация болуш үчүн, алар көнүш үчүн азыркы Кытайдын территориясында Жылдыз, Кундуз деген жерде жылдап, ал жерде малды көнүктүргөн, өздөрүнүн адамдардын денелерин көнүктүргөн. Адаптационный мезгилдерде өткөргөндө мунун өзү да керек болуп атат. Жана азыр урматтуу мамлекеттик катчубуз элдик билимди аябай жакшысын айтты да, жанагы улактын ичегесин азыркы ветвраштар болгондо аны союп жок кылгыла демек да. Элдик билимдеги алган жанагы апа ошону тигип жанагы тиккенде дагы өзүнүн эмне менен тиккенин айтып атат. Жылкынын койругунун жибин алып жүрөт. Себеби эт менен эт болуп келет да. Муну ушундай билимдерди азыр балдарга жеткирүүнүн мындай бир мааниси өтө чоң да. Мына 40 жора деген түшүнүк бар. Манаста бар, башкада бар. Улуу Ата мекендик согуштун мезгилинде жана Бабуржан Момушуулу ошол кыргыздардын 28 баатырлардын ошо командири болгондо ошо киши айтат, бул кыргыздардын балдары дейт 40 жора болуп алып эле уралап кирип кетет экен, Манаста эле уралап согушка кирип кетип атат дейт. Себеби алардын канында бар да. Азыр мына мектептерде чоролорду киргизбедик, баягы Семетей, Сейтек деген бирок тилекке каршы жакшы өнүкпөй алып, ушуларды кайра киргизиш керек да. Ушуларды биз үйрөтүшүбүз керек. Мына ушундай билимдердин баардыгын мен могу жерде Манастан карап жазып чыктым. Кыргыздын элдик билимдери жана тажрыйбалары. Ошондо могу жасалгылоо, азыр косметолог деп атпайбы? Ошолордун баары, ошолордон бери бар да. Ана мына бүгүн кече 2-3 күн мурда ай жаңырды. Ай жаңырганда эмне болот? Адамдар ооруйт, ай толгондо адамдар ооруйт. Эмне үчүн ошондой болот? Мына кыргыздын жаңы жылын биз алдырып ийдик. Мына азыр 1 январь, 31 декабрь биздин жаңы жыл эмес. Ноорuz деген дегеле биздин жаңы жыл эмес. Биздин жаңы жыл мына жакында келет. Февралдын кайсы бир күнү айдын жаңысына карап, мына ушул ай бүткөндөн кийин жаңы ай жаңганда кыргыздын жаңы жылы энсейлик кыргыздарда ошондой болгон. Пачачкан жылы, доңуз жылы, кийик жылы жана башкаларды ошондой коюшкан. Эми аны ошол жыл эмнеде калды? Бул Кытайларда калды да. Кытайлар жаңы жылда чек арасын топ жаап коет атпайбы, бир топ жыл жаңы жыл аябай майрамдалат. Бул кыргыздын, энсейлик кыргыздардын жазуусу. Аны Анвар Байтур деген кытайлык тарыхчы раматлык жазып далилдеп кеткен ушул. Ошо сыяктуу нерселер ар бир предметте керек да. Мен ошону азыр Оразалы агайга жананын автордук мектебине ушул китебимди тартуулайын. Жана Кыялбек Акматов берди турат профессор экөөбүз жазган бала тарбиялоодо кыргыз керемет. Кыргыздардын балдарды тарбиялоосун керемет деп койдук. Бул дүйнөдө жок керемет.